ак жолдуу парламент Кыргызстанда болгон эмес. Эң слабый, начар, оозун кайсы мурдун парламент. Азыр ооба биз канадистерди, Кытайды күнөөлөйбүз, жок аларда күнөө. Биздин 30 жылдан бери эффективдүү өкмөт келбеген үчүн, эффективсиз, билимсиз, бийлик бутактар келген чыгышlar колго жетти. Азыр баарыбыз бийликке ким келсе дагы кошомат кошкондон башка эч нерсе билбейбиз. Бул чындык. Булудай кичүүгөй болбойт. Азыр мен дагы мына өкмөт ишке чыктым. Себеп президенттин туугандары келип алды. Азыр мына аппараттын отырат деді Алмаз Муханович айткан. Президенттин бир тууган жерине келип топтолгон. Убийство менен фамилиясын өзгөртүп алып. Бул жетишет да мындай нерсе. Урматтуу азыр өтүп кеңешмек байке. Ат башына логистикалык борбор боюнча мен аралашып мен аралашам. Мен да Кыргыздын жаран атуулумун. Баш мыйзамда так жазып турат. Бийликтин ээси эл деп туурабы? Каргосту мисалга, Каргостун 350 гектар жери ал Кытайдын чарасында, ал Казак менен Кытай чарасына салынган. Биздики так ортосуна келди. Жетишетко Акаевдин ордунда 96 000 гектар жер кеткен. Акаев менен парламенттин мүнөзүн айнап. Үйдөн болуш турабы? Бүгүн акылдан болуп атат. Көчө жер саткандар парламентте добуш бергендер. Көчө эли саткандар бизге бүгүн акыл кайсарынан үйрөтүп ошо. Жетишетко урматтуу агайын туугандар. Кечиресиз. Кеңешбек байке, мен дагы үйрөнүп айтып, буга курултай керек. Президент жакшы. Токтоп. Вакыт берилди. 1 мүнөттөн берилбеди. Азыр мындайда баарыбызды бири-бирибизге чабыштырганга көрүп коюшту. Бул жетишет мындай болбойт. Ооба, мен бийлик, президентти сыйлайм. Урматтуу Сооронбашевичти. Ооба, намаз окуган жөнөкөй адам. Бирок айланасы кандай? Райондун акиминдеги шопур. Мурун Атамбаевдин шопурун айтып атсак, азыр Нарын район акимин водитель болуп жүрүп аким болду. Жетишет. Мен айтар элем. Келгиле ошолорду алып келип телевизорго чыккачы мен. Кимибиздин акылыбыз билимибиз өйдө экен, эл тараза болсун. Эл честь. Мен Садыр Жапаров менен иштешип, ал киши менен 2013 жылы оундук жерге ÜПГ кеттим. Ошондо бийлик Бекеевге алып барып камаганда мына мен адвокатым Мухтар Шалтакович болгон. Ошондо $70 000 сунуш кылган. Ушу Садыр Жапаров күнөөлө деп, мен койчу деп Ерлан Өмүрановичтин сөзүн чын деп айтты. Мен айтам, ал киши таза ошондо эле билген. Чыгарыла токтоосуз муну бийлик. Бул акыйкатсыздык. Мени сөз, калды кечирип коюңуздар, бар болуңуздар. Рахмат.